Assalamu alaikum, урматтуу достор. Биз бүгүн мына өзгөчө 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Ордолу Ош шаарында турабыз. Тагырагы Западныйда Кулатов кичи району, Төлөкөн кичи районунун негизги жолунун жанындагы мындай сейил бакта турабыз. Мен бүгүнкү берүүмдү мына азыр өтө эле популярдуу болуп кетти. Мына Ош шаарындагы жарандарыбыздын башын айланткан ушундай бир фирмалар, ортомчулар дейбизби, кооперативдер дейбизби, ушундай үй алып беребиз дегендер аябагандай көп болуп кетти, элдин башын айланткан. Мына ушул себептен мен түшүндүрмө катары ушул бүгүн ушул съемкамы тартайын деп чечтим. Урматтуу достор, эми биринчиден мындай кооператив, ортомчу фирма дегендер булар пирамида, процент. Мен болгону түшүнбөгөнүм ошол адамдардын барып жатканы түздөн түз эле келип ушул курулуш компаниянын өздөрүнөн батир алышса болот. Эч кандай пайызы жок, эч кандай бир пирамидасы жок, кезекке турбайт. Эмнеге келип ушул олчогон процентти колуна карматып кезекке туруп күтүп аны еще ушундай үйлүү болобуз деген жарандарга мен таң калып бүтпөй койдум. Алардын бир эле жакшы жери биздин элди алдоо эң оңой, мындай психологически алдаганы дагычы. Эң эле бир элдерге ыңгайлуу кылып бергени бул мөөнөтү. 10 жыл, 5 жыл мөөнөткө кылып беребиз дейт. Ошол 10 жыл ичинде сиз аларга акчаны төлөп бере бересиз. Сиз алдыда турган болсоңуз сиз алышыңыз мүмкүн. Сизден кийинки тизмедегилердин бул караңгы албай калышы дагы толук мүмкүн. Мен айтайын дегеним достор, мына курулуш компаниянын эле өздөрүнө келсеңиздер, эч кандай бир пайызы жок, эч кандай бир башка нерсеси жок, мындай кепилдиги менен өзүңүздөр үйүңүздөрдү келип көрүп, курулуп атканын көрүп, таанышып, ушундай алсаңыздар болот. Албетте, эми жанагындай бөлүп берүү мөөнөтүнө келгенде, албетте сиздерге бир аз оор болуп калышы мүмкүн, бир аз кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок пайызы жок дегендин мааниси ушунда да. Сиз канчалык кыйналып төлөсөңүз дагы өкүнбөй, ичиңиз оорунбай төлөйсүз. Себеби эч кимге айлык бербейсиз, эч кимге банк сыяктуу мындай процент бербейсиз. Төлөсөңүз дагы мына өзүңүздүн гана үйүңүз үчүн бересиз. Өзүңүздүн үйүңүзгө бересиз. Канча көп берсеңиз дагы, канча аз берсеңиз дагы өзүңүздүн үйүңүзгө бересиз да, бирөөгө жөн эле карматып койбойсуз, олчойтупчу. Анан эми билбейм, адамдар кандай, мисалы жөнөкөй эле кредит мен тааныштардан угуп жүрөм, мына экилген кредиттерди алып туруп, узак экен деп, окшогончу. Ошол эле 2 жыл 3 жылда бир кыйла адамды жүдөтүп салат. Эми 10 жыл төлөп жүрүштү элестетип коюңуз. Андан көрө бир аз кыйналып малыңыз менен коюңуз сатып туруп эле түз эле ушул курулуш компаниянан алсаңыздар деген ойдомун. Ошону менен катары эле мен бүгүн сунуш катары дагы сиздерге бир турак жайды, бир курулуш компания көрсөтүп берейин деп чечтим. Анын ишмердүүлүгү менен дагы белип таанышабыз. Мына ушул дал ушул сейил бактын тушунда мына. Бул жерде оштуктар билсе керек, мындай сонун бир буйруса Кыргызстанда жок проект деп билебиз. Өзгөчө бир ушундай турак жай курулуп жатат. Азыр мен ушунун ичине кирип дагы кандай турак жай болушу жөнүндө керек болсо мен экранга кандай турак жай бүткөндөн кийин кандай болушун дагы чыгарган аракет кылам. Бул Iflas курулуш компаниясы 18 жылдан бери курулуш тармагында. Азыр мына Ош шаарында ушундай бир секириктерди жасап, сонун турак жайларды куруп жатыр. Мен азыр ичкери кирип тартып берем сиздерге. Мына достор, биз мына жана айтып жаткан турак жайдын ичине кирдик. Ош Плаза турак жайы мына. Западный, Керметоо. Бул жагында Сулайман тоо. Эң сонун болот экен. Ачып келгенде. Мында жер лифттин орду экен. Лифт. Грузовой пассажирский лифттин орду.
лифттен чыккандан кийин мынандай кенен общий холл экен. Вентиляционный системалар дагы орнотулуп атат экен. Мына комнатасына кирели. Мына жакканы мына аябай кенен экен. Холл, общий холл. Амандай кирип кетет экен. Комната үйлөрдүн ар кимиси. Электромонтаждар да болот, достор. Электромонтаж. Мына ушул бул турак жайдын өзгөчөлүгү А, Б, В блок болуп, 3 блок болот дагы. Биринчи кабатынан 3-чү кабатына чейин торговый центр болот экен, ири содалар бар, аябай чоң. Бул турак жайдын баары ошол өзүндө болот экен да, өзгөчөлүгү. Анан жер астында дагы 2 этаж унаа токтотуучу жай бар экен. Азыр мына курулуп жаткан мына жери 3-чү этаждын жогорусу болуп калат экен. Мына 3 блоктун ортолугу ушундай бир андай площадка болот экен, детский площадка. Сонун экен да, мына үйүңүздөрдөн балдарыңыздарды ойнотуп коюп, өзүңүздөр карап отурсаңыздар болот экен. Сырттан эч ким келбейт. Ушул турак жайда жашагандардын балдары үчүн, эс алгандар үчүн ушундай атайын площадка болот экен, достор. Западын дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Азыр айтыштарына караганда бул Ош Плаза турак жайында саналуу гана батирелер калды дейт. Мен экранга бул турак жайдын кандай болушун чыгарганы аракет кылам. Жана сатуу бөлүмүнүн дагы телефон номерлерин дагы чыгарганга толук аракет кылам. Албетте пайызы жок. Жана ушундай эле жеңил унааңыз болсо, же бир мындай эски сериядагы андай батирелериңиз болсо, алмаштырсаңыз болот экен. Бартерге бар экен. Бул дагы бир ыңгайлуу шарттары. Андан кийинки жогорку этажына дагы чыгып көрсөк болот. Жалпысынан 14 кабат болот экен. Жана айтып өткөндөй эле бул Кыргызстан, Ош эле эмес, Кыргызстан боюнча эң биринчи, эң алгачкы проект болот деп уктум. Эң сонун ушундай алдыга секирик жасаган, замандын талабына жооп берген турак жайларды дал ушул Ихлас курулуш компаниясы азыр Ош шаарында жасап жатат экен. Азыр биз багындай сапатына дагы бир аз маневр берсек, мына меш комнат, меш квартирный шумоизоляциясы. Өзүңүздөр көрүп тургандай базальт экен, базальтовый. Кээ бир компаниялар муну койбойт. Кээ бири жөн эле пенепласт коюп коет, жанагындай пенеплекс ак, жеңил. Буларда толук түрдө электромонтаждары болуп атыптыр. Буюрса аз калыптыр. Мына достор, батирелүү болом десеңиздер, дал ушул пайызы жок. Мынакей дагы базальт. О да базальт. Бул базальтовый плита деп коет. Бунун эң жакшы нерсеси аябай ушундай комнатанын ичинде жылуулукту сактап турат. Жайындасы салкынды сактап турат, достор. Буюрса сонун болот экен. Мен азыр сатуу бөлүмүнө дагы кирип, сатуу бөлүмүндөгү отурган кыздар менен дагы бир аз сүйлөшүп чыктым. Ошол сатылган, айтылган баанын ичинде бул курулуш компания аябагандай көп нерсени жасап берет экен. Бул дагы буга кошумчачы. Основной иштин баарын ушул компания жасап берет экен. Мисалы, мен азыр сүйлөшүп унутканым айтып берейин сиздерге. Сырткы бронированный эшигин, сырткы термоалюминиевый терезесин компания коюп берет экен. Газ, суу трубаларын, акылды эсептегичте жана счетчиктерди, электромонтажын жасап берет экен. Керек болсо, жанагы отоплениянын батареяларын дагы компания коюп берет экен. Мындайча айтканда, основной ишти ушулар компания өзү бүтүрүп берет экен. Көрдүңүздөрбү, достор? Основной ишти бүтүрүп берет экен. Калганына эми косметический мындай обой-сабой шпатлевкасы сиздерге калат экен. Өзүңүздөр кыласыз. Мына ошондо сонун шарттар менен экен, достор. Албетте алыңыздар, бул турак жай буюрса Ош эмес, Кыргызстан боюнча эң кооз шаар.
келген адам бардығы ушул турак жайдын алдына келгени буюрса аракет кылат деп ойлойбуз. Шаарга вид дагы аябай сонун, Керме тоо, Сулайман тоо мындай. Ошол достор, байланышыңыздар, сүйлөшүңүздөр, батирлүү болуңуздар, кыялыңыздагы батирлер мына ушул компанияларда баш айланткан жанагыдай пирамидаларга башыңыздарды оорутпаңыздар, алданып калбаңыздар. Бар болуңуздар, менин каналыма катталабыз. Мындан кийин дагы сиздерге сонун сапаттуу, ишеничтүү, кепилдиги менен берген курулуш компаниялардын турак жайларын дагы чыгарган аракет кылам. Андыктан мен менен бирге болуңуздар.